Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 29 сентябрда иш сапарынын алкагында Берлин шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын Германиянын федералдык президенти Франк Вальтер Штайнмайер менен жолугушуусуна катышты. Иш-чара жумушчу эртең мененки тамак форматында өтүп, ага Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөн элинин улуттук лидери, Халк маслахаттын төрагасы Гурбангулу Бердумухамедов катышты. Жолугушуунун алдында президент Садыр Жапаров ардактуу коноктор китебине жазуу калтырды. Жыйынды Германия Федеративдүү Республикасынын президенти Франк Вальтер Штайнмайер ачып, андан соң Борбор Азиянын бардык мамлекет башчылары сөз сүйлөштү. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Германия Федеративдүү Республикасынын президенти Франк Вальтер Штайнмайердин демилгеси менен бүгүнкү жолугушуунун өтүшү Германиянын Борбор Азия менен ар тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө кызыгуусу артып жатканын айгинелерин белгиледи. Кыргызстан менен Германиянын кызматташтыгы жагынан мамлекет башчысы соңку жылдардагы активдешүүнү баса белгиледи. Саясий деңгээлде ошондой эле соода жана экономика тармагында оң динамика бар. Кыргызстандын экономикасына германиялык инвестициянын көлөмү акырындап өсүүдө. Ошону менен бирге эки тараптуу потенциал али толук пайдаланыла элек. Кыргыз тарап немис ишкерлеринин өлкөнүн экономикасында активдүү катышуусуна ишенет. Президент Садыр Жапаров биргелешкен күн тартибинин бардык спектри боюнча Борбор Азия менен Германия өнөктөштөрүнүн конструктивдүү жана ачык демилгелерин жактарын белгиледи.